Кутмандуу күнүңүздөр менен. Политклиника медиасынын сереп берүүсүндө жаңырган 2021 жылыдагы жолугушуп жатабыз. Биз бүгүн Бишкек шаарындагы экологиялык абал тууралуу сөз козгомокчубуз. Биздин студияда мейманда табигый илимдердин доктору Жээнбек Кулимбеков, берүүнү мен Айгүл Бакиева алып барам. Саламатсызбы? Бишкек шаарында абанын бузулушу боюнча көрсөткүчтөр жүйнөлүк рейтингде алдыңкы сапта келе жатат. Ошо сиздер ушул абанын булганышы боюнча иликтөө жүргүзүп жатырсыздар. Ошол кандай иликтөө, кандай багытта болот, кимдер жүргүзүп жатат? Мына ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Жакшы болот. Ушу Борбордук Азиядагы Америка университетинде Тяньшань аналитикалык центр деп коет Борбор. Ошо кыскача мисалы аутса деп айтып жүрүшөт. Ошого тиешелүү. Ошол жердеги эксперттер бар. Андан тышкары бизде геоэкология жана климатология мындайча айтканда факультети бар. Ошонун окумуштуулары, мугалимдери ошолор менен биргеликте ушул абанын булганышы боюнча, абанын сапаты боюнча изилдөөлөр жүрүп жатат. Ал изилдөөлөрдү бизде проон деп коет эмеспи? Ошол эки грантын алганбыз, чакан грант. Ал грант болсо изилдөө үчүн берилген. Ушул Бишкектеги абанын сапаты, абанын булганышы, ошону изилдеп, анын булактарын изилдеп, каяктан чыгып атат, эмне себептен, кандай, кайсыл жеринде багы проценттик түрдө алып келсе, кайсыл жагында көбүрөөк, кайсыл жагында азыраак, анан ал таасири кандай болот адамга, ден соолугуна кандай таасир болуп атат, ошолор боюнча мисалы изилдөөлөр болуп жатат. Эми бул жаңы эле алынды, бул изилдөө боюнча грант. Былтыр ушу ноябрда башталган. Анан ошондон бери мисалы иштер жүрдү. Неме деп коет, мисалы адабият литературный обзор деп коет. Ошол жагынан изилдөөлөрдү кылдык. Мисалы кайсыл булактар бар, кайсы жерде ким изилдеди, кайсыл мисалы университеттин окумуштусу же академиядан окумуштуу же башка бир жанагындай неправительственный организациялар бар эмеспи? Ошолордонбу, кимиси кандай изилдөөлөр жасап атат деген бардык жагынан багы. Эми бизде дагы андан тышкары улуттук статистика комитети деген бар. Андан тышкары жанагы ГРС деп коет эмеспизби? Мамлекеттик каттоо кызматы, ошолор, ошол сыяктуу мисалы органдардан, ушу мамлекеттик органдардан дагы маалымат чогулттук да. То есть башкача айтканда бардык жагынан маалымат чогултушубуз керек да, багы туура так мындай маалымат бериш үчүн да, эмне болуп жатат дегенге туура жооп болуш үчүн. Эми кыска аралыктын ичинде багы биринчи мындай жыйынтыктарды чыгара баштадык азырынча. Ал жыйынтыктарга такал багы токтолуп кетсем, мындай болуп жатат. Негизги булактары болуп ушул абанын булганышына бул деген автоунаалардын саны, ошолордон чыккан жана булганыч газдар. Эң көп эле бөлүгүн ошолор алып атат. Андан кийинки бөлүгү болуп бул жанагы 47 конуш курчап турат эмеспи? Жаңы конуштар Бишкектеги. Анан Бишкектин өзүндө дагы багы жеке менчик үйлөр бар. Анан ошолордун баары биригип, аларда дагы ошондой көмүр жагуу, мисалы, же болсо башка дагы бир жана токсикалык бир пластиктерди, же болсо ошондой бир нерселерди жаккан нерселер болуп атат, жана швейдан чыккан бир материалдарды жагып атышат дегендей. Ошолор бул экинчи орунда болуп атат. Андан кийин анан биздин ТЭЦ болуп атат да. Бул 3 негизги булак болуп атат да. Анан ошол себептерде мисалы эми проценттик түрдө азыр чыгып калды данныйлар, эми акырындап биз аны чыгарабыз.
Анан ошонун ичинен дагы айта кетчү нерсе, эми биз деген багы изилдегенде биринчи ошол тактан багы маалыматты алып алып, анан ошонун ичинен анан жанагындай модельдер түзөбүз да. Биздин Кыргызстанда, Бишкекте АКШнын элчилиги бар. Алар болсо атайын бир ушул абанын булганышын өлчөй турган прибор сатып алышкан. Ошол экени орнотуп, ал стационардык түрдө иштейт. Азыр багы реальный времяда деп коет эмеспи? Ошондой нерседе өлчөйт. Кандай эмне болуп атканын ар бир саатына мисалы берип турат. Ошолор дүйнөлүк рейтинг ошолор мисалы дүйнөлүк рейтинг каяктан алып атат? Кыргызстанда, Бишкекте ошондой аба булганып аткан. Ошону АКШдагы жана прибор көрсөтүп атат. Ошолор берип атат. Алар өзүнүн сайтына чыгарып атат. Өзүлөрүнүн атайын ошо күнүмдүк эмне кандай ушу Бишкектин кайсыл бөлүгүндө кандай булгануу болуп атканы боюнча мисалы бирден бири ушул АКШдагы жана прибордон алынган маалымат. Анан анын ошол мисалы данныйларын чогултуп алып туруп, анан атайын бир модельдер бар, атайын бир окумуштуулар бар. Биз ошолорго кайрылдык. Ошол моделин түзүп бергиле, мисалы адамдын ден соолугуна кандай таасири болуп атат деген боюнча моделин карап бергиле десек, алар атайын өзүнүн модели бар экен. Анан ошо данныйларды ошол жерден алышты. Ошону менен эсептеп карап көрүшсө, көпчүлүк оорулар ошо моделдин негизинде көпчүлүк оорулар ошо жанагы дем алганда, өпкөнүн ичине баргандан кийин ошол жерден жана ооруларды козгойт экен да. Биринчиден жанагындай астма, эгерде көп чогулуп кетчү болсо, бул жүрүп отуруп жанагындай ракка айланат экен. Себеби деген бул жалгыз эле бир мисалы көмүр кычкыл газы эмес да. Биякта деген азоттун кычкыл газы бар, күкүрттүн кычкыл газы бар. Андан тышкары чаң. Эң майда бөлүкчөдөгү чаңдар бар. Чаңдар дагы экиге бөлүнөт. Эми дагы көп түрлөрү бар, бирок эң негизги азыр дүйнөлүк карап аткан чаңдар булар PM10 жана PM2,5 деп коет. Булар деген эң кичинекей бөлүкчө дегенибиз бул микрометр деңгээлинде да бөлүкчө, же болсо аны кыскача микрон деп коюшат. Бул 10⁻6 метр дегенди билгизет да, эң кичинекей бөлүкчө. Анан ал эң кичинекей бөлүкчө мисалы жанагы PM10 дегени бул өпкөдө чогулуп, өпкөдө ооруларды берип атат да. Жанагы 2,5 дегени бул канга аралашып кетет. Канга аралашып, кан менен бүт адамдын толку боюна кан менен айланып, анан ар кандай ооруларды алып келет. Мисалы жүрөк ооруларын алып келип атат. Же болбосо инсульттарга алып келип атат. Ошол сыяктуу жанагы респиратордук оорулар деп атпайбызбы? Мына ошол чаңдардан болот. Анан ал жагынан дагы өзүнүн багы проценттик түрдө көрсөтмөлөрү бар. Мен аларды сурасаңар өзүнчө жазып мындай берем. Анан дагы эмнени айтып кетүүгө болот. Мисалы Бишкектеги машинелердин, автоунаалардын саны ушу Бишкектин территориясына эсептөөлөр боюнча бир 150 000 автоунаа болуш керек экен. Бул деген эми бизде болсо андан 2-3 эсе болуп атат. Азыр 500 000ден ашып кетти автоунаанын саны. Бул эсептөөлөр немени кошкон жок. Мисалы сырттан келип чыгып аткан, мисалы ар тараптан келип күнүгө кирип чыккан машиналар бар да, аны эсепке албаганда. Аларды эсепке алганда андан 5 бедер көп болуп атат да. Анан элестетсеңиздер, ошончо автоунаадан чыккан газды адамга болгон таасири кандай болуп атат. Жанагы канча оорулар. Эми дагы бир маселе, бул жерде атмосферадагы физикалык кубулуштар. Ал кубулуштар мисалы инверсия деп коет. Инверсия деген бул эмне? Бул айырмачылыгы, жөнөкөй кадимки кубулуштан айырмачылыгы бул жана биз смог деп атпайбызбы?
ошол смог бул инверсиянын мисалы. Же болбосо туман деп атпайсызбы? Бул дагы инверсиянын мисалы. То есть эки түрү болуп атабы. Бул эмне себептен? Мисалы, эгерде кадимки кубулуш болсо, инверсия эмес. Ал мындай болот. Жерден чыккан газ, ал жылуу мисалы, ал жылуу нерсе жеңил болот дагы, ал эмне асманга учат. Абадан жеңил болуп. Анан асманга учуп, анан барган сайын муздай берет. Муздай берет, асманга чыккан сайын, канча бийиктикке чыккан сайын, бийиктиктен муздай берет. А инверсия болгондо, ошол бир кандайдыр бир бийиктикке жеткенде, ошол муздабай, бир катмар пайда болот, жылуу катмар пайда болот. Ошол чыгып аткан газдардын немесин ары кетирбей, ошол смогтун ичинде кармап тура берет. Аны үчүн, аны жеңиш үчүн ал аномалия да булчу. Атмосфералык физикадагы аномалия. Тескери эффект болуп атканы. Анан буга таасир болгон нерсе бизге ар тараптан, мисалы бул Кытай тараптан болушу мүмкүн, Лобнор тараптан, мисалы чөл бар эмеспи, Такламакан беле. Ошол Кытай тараптан келип аткан, мисалы циклон же антициклон деп коет. Анан Сибирь тараптан келип аткан антициклон болушу мүмкүн. Мисалы циклон дегенибиз бул абанын алмашуусу, багы өзүнүн жолу менен алмашуусу да, мисалы келип аткан жолу. Эгерде ошого каршы бир жолуна бир тоскоолдук пайда болсо, бул антициклон болуп калат. То есть аба токтоп калат, бир жерге келип, жылбай калат. Баягы жүрүп келаткан циклон токтоп калат да. Ары жылганга ошол келип аткан антициклон токтотуп коет да. Ошол себептен жанагындай смогторго көп нерселер таасир этип атат да. Антициклондор өзгөчө таасир этет. Анан биздин ушул өрөөндө Бишкек жайгашкан, мисалы эки жактан келип атпайбы суу, аларча жана Аламедин. Ошол өрөөндөрдөн келип аткан мисалы желди ошол антициклондор токтотуп коет дагы, анан жанагындай жел жылбай калат. Анан жана роза ветров деген жөнүндө суроолор болуп атат да. Ал дагы ошол мисалы шаар жанагындай смогтон тышкары, тумандан тышкары жел болуп туруш керек да. Ошол желге дагы жанагы антициклондор таасир этет. Анан жана жел жүрбөй калат дагы, анан бир жерге токтоп калат, анын үстүнө жанагы инверсия закону келип калат дагы, ошону менен аба бир жерге туруп алат дагы, смог болуп, анан жанагы чыгып аткан, мисалы ошончо үйдөн, ошончо машинеден, ошончо бардыгына чыгып аткан газ, чаңдын баары тең эмне бир жерге чогулуп калат дагы, анан жанагы приборлордун көрсөткүчтөрү дүйнөдөгү биринчи орунга чыгып кетип аткан ошол да. Абанын булганышы боюнча. Ушу жакында эле Бишкекте ушу шамалдын багыты өзгөрүп атат деп ушу мэриянын жыйынында айтты да, ушундай болушу мүмкүнбү? Эми мындай да, эгерде бизге ошол келип аткан циклон, антициклондор жок болуп калса, анда жел жүрөт дагы, анан жанагындай смогторду айдап кетет. Туманды айдап кетет. Анан жана тез ачылып неметет. Бирок ошолорго деле тоскоолдук кыла турган, мисалы үйлөрдүн башаламан салынышы деле, жана бийик үйлөр салынып атпайбы азыр көп. Өзгөчө бул Бишкектин түштүк тарабында. Жанагы магистраль жакта, магистралдын ар жагында ошо үйлөр салынып атат. Келип аткан ошо желдерге ошолор деле тоскоолдук кылат. Дүйнөдө мисалы жанагындай бийик тамдарды, бийик үйлөрдү салганда, алар ошону эсепке алышат. Мисалы Гонконгдо аябай бийик үйлөр салып атпайбы? Алар деген ошол бийик үйлөргө ортосуна ачык кылып, кадимкидей шамал жүрүп тура тургандай кылып, ошону эсепке алып салышат. Ошол себептен аларда жанагындай биздикиндей смогтор болбойт. Мисалы бул ТЭЦти, ана жаңы конуштарды жана газ менен жылытууга өткөрүү жөнүндө сөз болуп атпайбы? Анан ушуга каражат кантип табылат? Бул чоң каражат болот да. Бул чоң каражат, аныңыз туура. Эми биз Кыргызстанда азыр акыбалыбыз кыйын болуп турат экономикалык жактан. Ага дагы акча бөлүш оңой эмес, бирок өткөндө ушул Жашыл альянс деп Кыргызстанда уюм бар.
ошол экинин мүчөлөрү бул Бишкектеги экологиялык кеңеш деген бар. Ошонун мүчөлөрү баары биригип азыркы убактылуу жанагы премьер-министр болуп турган Новиков бар эмеспи, ошону менен жолугуу болгон. Анан ошол жолугуда ушул маселелер көтөрүлгөн. Могу жерде айтылып аткан сиз жана газ тууралуу жана андай өткөрүш керек, анан ошолорго каражатты кайдан табабыз деген маселелер да көтөрүлгөн да. Ошондо Новиков мынтип айткан. Негизи мына могул Бишкек теплоэнергия дегендин жанагы күйүүчү казандары барго. Ошолорду газга өткөрүш үчүн бир 200 миллиондон ашык сом керек экен. Биз аны биздин бюджеттен таба алабыз деп айтты. Ал анын сөзү. Аны негизи сайттан карасаңар деле табасыңар. Бар. Анан андай суммада акча табылат окшойт да. Бирок андан чоңураак акчалар болсо табылышы кыйын да. Мисалы ошондой өзү ТЭЦти да мынтип айтты. Бул деген Союз учурунда эле каралган газ менен жакканга да болот депчи. Ошол нерселерди азыркы күндөр колдонбой жүрүшөт. Ошону биз колдонууга өткөрүшүбүз керек деди. Газга өтүшүбүз керек деди. Себеп дегенде көмүрдөн жанагындай көбүрөөк баягы булгануу заттар көбүрөөк чыгат. Газдан болсо андай булганбайт. Анчалык жанагындай таасир болбойт. Ошон үчүн жана газ көтөбүз деп аткан ошондо. Жана андан тышкары эл аралык фонддор бар. Эл аралык фонддорго кайрылыш керек. Мисалы ошолдо биз окумуштуулар деле кайрылып атабыз. Экологиялык чоң мисалы эл аралык фонддорго ушу мэрия менен чогуу биргеликте бир меморандум түзүп алып, анан ошол эмелер гранттарды тартып, ал деген $1 миллион болобу же андан азыраак болобу, ошол мисалы суммадагы эгерде келсе, ал деле көп акча да. Ал деле где-то мисалы 1 миллионун 80 миллион сом болот атпайбы. 80 миллион сомго көп нерсе жасаса болот да. Ошол сыяктуу бир аракеттер жүрүп жатат. Азыр акырын аракет кылып атышат. Айтышкан жок. Мен азыр өзүм бөлүшүп атам да. Ошондой иштер бар. Бирок өкмөт тарабынан дагы ошол жумуштарга ошол мисалы акча каражатын кайдан табабыз дегенде баягы Кыргызстандын бюджетине эле мындай пенсия же болбосо бюджетте иштегендердин зарплатасын эле ойлобостон ошол маселелерге дагы гранттарды алып келгенге аракет кылыш керек да. Ага биз дайым даярбыз, окумуштуулар жардам бергенге, кандай эмне деп илимий жактан негиздөө бергенге. Сиздердин иликтөө качан аягына чыгат? Негизи бул 1 жылдык грант проект. Анан муну биз ушул жылдын аягында отчетун беребиз. Бирок ортодо жанагындай ар бир квартал сайын отчетун берип турабыз. Анан ошол отчеттордо жазылат. Эмне жумуш кылдык, кандай мисалы иштер жүрүп жатат, андан ары эмне иш кылган атабыз. Бардыгы ошол түзүлгөн график менен биз отчетун берип турабыз. Сиздерге чейин ушул Бишкек шаарынын абасы ушундай изилденген бекен? Бар, мисалы биз деле өзүбүз эле мисалы 2016-жылы прибор алганбыз, жанагы колду көтөрүп алып ошол булганган абаны өлчөй турган приборду сатып алганбыз. Ал эми кымбат баалуу $2,5 миң Америкадан чыккан прибор болчу. Ошону менен биз шаардын 6 жеринен алганбыз, жанагындай көрсөткүчтөрдү ченеп кандай аба булганып аткан. Анан ошого жана PM2,5, PM10, PM1 жанагы ошол сыяктуу немелер бар болчу да, ичинде өлчөй турганчы. Анан биз 1 жылда 4 мезгилде кандай болоорун көрөлү дедик да, изилдепчи. Анан карасак көбүнчөсү кышкы мезгилге туура келип атат. Себеби деген эл эмне ошол учурда көбүрөөк жагып атат да. Бул 2016-жылы болгон да. Анан жайкысын деле эгерде машина көп болсо, машинанын санына жараша. Эми ал кезде балким ошондо эле бар болчу көп эле машина. Анан эртең менен кечкисин да өлчөгөнбүз. Анан эмнегедир эртең менен көп болуп калганбыз дечи. Таң калыштуусу. Биз ойлогонбуз эртең менен биз таза аба дем алабыз деп жүгүрүп жүрбөйбүзбү?
көрсө ал деген от чагып неметкенден кийин ал келип баягы күнү кечке өйдө чыгат экен дагы, түнү менен ошол акырын ылдый отурат экен да. Ылдый отурганда эртең менен биз өлчөгөндө жана чоңураак көрсөткүч болуп аткан ошол экен да. Бул биздин изилдөө болгон аутсада. Ал эми ошол учурда Move Green деген НПО бар. Ошол экилер бир прибор алып алып 3 точкадан изилдөө жүргүзүшкөн. Аларды айтып беришкен. Алар дагы ошондой эле жыйынтыктарга келишкен. Ошол баягы кайсыл мезгилде көбүрөөк ушу жылдын мезгилинде көбүрөөк абанын булганып аткан, дагы эле ошо кыш суук баягы от жагуу мезгилинде болуп калып атат да. Андан кийин ошол эле учурда 2017-2018 жылдары биздин КырСУ деп коебуз го, Кыргыз-Орус жанагы Славян университетинде ошол жерде профессор Подрезовдун факультети бар, кафедрасы. Бул метеорология боюнча да негизи. Анан алар жакшы прибор алышкан. Башкалардыкына салыштырмалуу алардыкы стационардуу коюлган мындай салыштырмалуу күчтүү прибор да. Мындай буга жалгыз эле ошол PM2, PM10 эле эмес, кичинекей бөлүкчөлөр. Буга бардык жанагы айтып аткан газдар, күкүрт кычкыл газы деп атабыз, дагы ошол сыяктуу, мисалы озонду дагы өлчөй турган ушундай стационар, бирок бир эле точкада. Ошол өзлөрүнүн жана Алматы көчөсү менен Чүй көчөсүнүн кесилишинде өзлөрүнүн бир факультети бар. Ошол жерге орноштурушкан. Анан ошол жер ТЭЦтин жаны болуп калат да. Анан ошол жерден изилдешкен. Булар ошол абанын булганганын эле эмес, дагы андан тышкары жанагы мен айтып аткан инверсия деп атам, антициклон деп атам, ошол нерселерди да изилдешкен да. Ошолор менен бүт түшүндүрмөсүн беришкен алар. Анан эми болсо азыркы учурда кандай болот? Азыркы учурда болсо ошол Move Green дагы эле ошо биздин Кыргыз Гидромет экөө биригип проект жазышып, азыр бир 50ге жакын прибор алышты. 50ге жакын. Бирок булар Бишкекте эмес, Алматы менен чогуу иштешип атышат да. Алматыдагы биздикиндей эле булганып аткан да. Анан ошол приборлорун азыр коюп атат шаардын ичине. Өзлөрүнүн атайын точкалары бар, ошол жерлерге коюп, өлчөөлөр жүргүзүп, көрсөткүчтөрүн алып, эми акырындап ошолордун жыйынтыктарын чыгара баштайт алар дагычы. Ошол сыяктуу эле биз дагы аутсанын ичинде 2 прибор алып атабыз. Биздин колледжибиз да бар. Колледжге бирөөнү коелу деп атабыз, экинчисин аутсанын өзүнүн имаратына коелу деп атабыз. Анан ал сыртындагы, ичиндеги абанын булгашын өлчөйт. Сиздер ушу иликтөөнүн жыйынтыгы боюнча сунуштарды дагы бересиздер да, Ооба, бул жерге ошол өлчөөлөрдөн тышкары дагы жана биз айтып атпайбызбы, мамлекеттик органдардан дагы мисалы маалыматтарды алып атабыз депчи. Анан ошол маалыматтарга таянып туруп, анан биз рекомендацияларды беребиз да. Өзүбүздүн изилдөөлөргө таянып дагы рекомендацияларды беребиз. Эмне кылышыбыз керек, кандай кылышыбыз керек депчи. Эмне болгондо ушул азаят абанын булганышы. Ал айтып кетсек, мисалы ошол эле жаңы конуштардан баштасак, жаңы конуштардагы үйлөрдө көбүнчөсү жанагы айтып атабыз, көмүр жагып атат деп, азыр газга өткөрүп атышат, бир топ эле өтүп калды. Бирок ошентсе дагы үйлөрдү жылытыш үчүн көбүрөөк колдонуп коюп атышат да. Үйдү энергия эффективдүү жолдору бар да. Мисалы жылуулаш керек. Эгерде туура материал, курулуш материалдарын алып, үйдү туура жылууласа, анда азыраак от жагылат. Бул бир жолу да биздин сунушта. Бул негизи мисал Норвегияда иштейт экен. Алар деген ошол ар бир салынган ошондой үйлөргө сертификат талап кылат экен. Сөзсүз милдеттүү түрдө ошол сертификатты алып, анан эксплуатацияга беришет экен да. Жылуулатуу боюнча. Жылуулатып, энергия эффективдүү материалдар менен салып, жылуулап, анан сертификат алып, анан эксплуатацияга беришет экен да. Биз негизи ошого өтсөк жакшы болмок да. Анан биздин ошол закондорубуз да бар, мисалы мыйзамдарыбыз бар. Кыргызстанда абанын сапаты боюнча атайын ошол мыйзамдар бар. Ошол мыйзамдын ичинде бир маселе бар. Бул
кандай мисалы аба булганды да. Аба булгангандан кийин анан чара колдонуп атат. Ошону булганган абаны азайтыш үчүн, сапатын жогорулатыш үчүн деген мыйзам бар. Бирок ошону алдын алып коелу деген мыйзам жок да. Анан биз ошону сунуштап атабыз да. Алдын алалы. Алдын ала турган иштерди жасайлы. Ошого жараша иш-чаралар жүрсүн. Ошого пландаштырып мамлекет ошондой закон кирисин. Алдын алалы. Булганбасын деген. Мына ушу булганы боюнча тиги машиналардын автотранспорттун эң негизги көйгөй болуп аткан турбайбы? Анан ошол эле кезде ушу Жанар Ракаев депутат ушу жанагы сапатсыз бензиндин пайдалануу мөөнөтүн узартуу боюнча дагы бир мыйзамды ушу мыйзам долбоорун дагы ошону кайра караган атат дейт да. Мына ушул дагы аныңыз да туура. Себеби деген жана машинанын саны өзгөчө болуп аткандан кийин анан алардын саны кантип азайтыш керек деген сөз болуп атат да. Көбүнчөсү эле колдонулуп келген машиналарды алып келип атышат. Анан деген алардын жанагы чыгып аткан түтүндөрү берки жаңы машиналарга салыштырмалуу уулуу болот, көбүрөөк болуп атат. Ошону азайтыш керек деп атат да. Кантип азайтабыз деп атат. Буга атайын токтом чыгарышкан. Мисалы келип аткан машиналардан, автоунаалардан жанагы баажы тарифтер бар, ошолорду нөл кылыш керек депчи. Мисалы электр менен жүргөн машиналар бар. Же болбосо гибрид деп коет, ошондой жүргөн машиналар бар. Ошондой мындай токтом кабыл алышкан, бирок ал деле жетиштүү түрдө жардам берген жок. Демек, дагы башка чараларды көрүш керек да. Мисалы, катализаторлор жөнүндө айтып атат. Эми ошол катализаторлорго машиналарга койбосо, анда ал дагы жанагы булганууну көбөйтөт. Эгерде катализатор коюлса, анда булгануу азаят. Бул дагы бир жолу. Дагы бир жолу болсо, бул троллейбустардын саны көбөйдү. Же болбосо, жанагы чоң автобустар бар го, ошолорду газ өткөрүү. Газ менен жүрсө, аба көп булганбайт. Ошол сыяктуу кылып, ушул иштерди, чараларды, мисалы, мэрия, өкмөттүн жардамы менен иш алып барса, анда бул комплекстүү мындай жол болот, ишти алып барганга. Анан абанын сапатын оңдогонго, түздөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Дүйнөнүн башка өлкөлөрү ушундай кандай күрөштү эле ушул абанын булганышына? Алыс барбай эле, мисалы, Монголияны карайлы. Монголияда мына так эле биздикиндей акыбалда болгон. Эң алдыңкы орундарында турчу. Алар ошол маселени туура карап, туура чечишти да өзлөрүнө. Мисалы, электр энергиясын. Электр энергиясын кечкисин эң төмөнкү баа коюшкан, же болбосо почти мындай жокко сыяктуу да, кечкисин бекер колдонгонго дешкен да. Анда эмне алар кенен колдонот электричество. Анда үйүн жылытып алат түнкүсүн, мисалычы. Абадагы көп булганбайт. Экинчи жолу, мисалы, көмүрдүн сапаты. Алар болсо, биз Кара Кеченикин алып атабыз, Казакстандан келип атат. Анан алардын сапатын өлчөгөн киши жок. Бунун сапатында экен, кой муну колдонбой эле коелу деп, анын үстүндө иштеген киши жок. Монголияда болсо алар эмне кылышты? Алар брикет түрүндө, ошонун формасында ошондой алышты да. Мисалы, ал көмүрлөрдүн сапаттууларынан алат экен дагы, ошолордон чаңдардан брикет түзөт экен дагы. Анан аны колдонсо, андан жана чыгып аткан беркилерге салыштырмалуу түтүн да аз болот экен, биринчиден. Жанагындай булгануусу да аз болот. Бизде да бар болчу да, ошондой брикет. Эгерде ошондой брикет чыгара турган жолго өтүшсө, мисалы, ошол эле Кара Кечеден келип аткан жакта, мисалы, тазараак кылып, ичиндеги жанагы уулуу нерселерин өзүнчө бөлүп, сажадап, метип айтпайбы, ошолорун өзүнчө кылып, мындай технологиясын жасап, ошону ишке кийирип, ошол аркылуу, мисалы, жакса, ТЭЦте деле же үйлөрдө деле, анда сөзсүз түрдө аба тазараак болот. Мисалы, ошондой жолго өтүш керек да. Бүгүнкү күндө Монголия аябай эле азыр алардын климаты дагы мындай нымдуу болсо керек э? Алардыкы биз бир эле деңгээлде жайгашканбыз, биздикине окшошуп кетет зонасы. Анан ал жагынан карап келгенде
бизден өтө аймаланат деп айта албайбыз да. Окшош эле. Ошол сиздер жакшы иштерди жасап, жакшы иликтөөлөр жасап аткан турбайсызбы? Ошолордун жыйынтыктарын күтөбүз, анан ошол сунуштарды да күтөбүз, анан мамлекеттик органдарга менен дагы ошол жыйынтыктарын берип, алар менен иштешесиздер да, Ооба, сөзсүз. Себеби деген биз маалыматтарды ошол эле улуттук статистика комитети, жанагындай мамлекеттик каттоо комитети, же болбосо ошол сыяктуу тиешелүү органдар, мисалы Кыргыз гидромет, ошол эле МЧС деп атабыз, мисалы ошолордун баары менен чогуу иштешип, ошолордун мына Газпромдун өзүнөн дагы маалымат алдык. Ошол сыяктуу баардык кайсы булактар болсо, ошонун баардыгына маалыматты туура алып, анан туура анализ жүргүзүп, ошону илимий. Анан ошонун жыйынтыгында биз айта алабыз да, мына мынча процент экен, мунуку мынча процент экен, мунуку мынча процент экен, келгиле, мунун мындай иш кылсак мынча азаят процент, муну момундай чара көрсөк мындай азаят деп биз сунуштарыбызды, биз рекомендацияларыбызды бере алабыз да. Сизге рахмат. Политклиника медиасынын көрөрмандары, угармандары, сиздер сиреп берүүсүнө күбө болдуңуздар. Биз бүгүн Бишкек шаарынын экологиялык абалы тууралуу сөз козгодук. Студияда мейманда табигый илимдеринин доктору Жээнбек Кулимбеков болду. Берүүнү мен Айгүл Бакеева алып бардым. Саламатта калыңыздар.